Түркиянын түштүк аймагында жайгашып, жер ортолук деңиз жана Сирия менен чектешкен Хатай облустунда бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары келип, издөө куткаруу ишин баштаганы турушат. Бул аймак Кахраманмарашка салыштырмалуу 10 эсе жабыркаган жана кулап түшкөн имараттардын саны көп экендигин жана ошондой эле адам курмандыктарынын саны көп экендигин өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Түркиянын Хатай облусунун административдик шаары катары эсептелген Антакияда кыргызстандык куткаруучулар тарабынан 17 февралдан тарта издөө куткаруу иши жүргүзүлүп жатат. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6-га карата кыргызстандык куткаруучулар тарабынан 5 адамдын сөөгү ураган имарат алдынан чыгарылды. Жеринде фельдшер дарыгерлер куткаруучулардын саламаттыгын тыкыр көзөмөлгө алып, санитардык гигиеналык талапка ылайык коргонуу каражаттары менен камсыздап жатышат. Азыр дагы да болсо мына ушул биздин куткаруучулар тарабынан жеринде издөө куткаруу иши улантылып жаткандыгын билдиребиз.